Бүгін 28 май Советский өтө катуу авария өттүр. Бир кыздын башы өтө катуу жарылып кетти. Мофит мол жактан бурулуп аткан экен. Оны портер келип туруп, аркасынан сүзүптүр да. Мына келди. Келди мына. Az pортер кирет. Fit турат ортодо. Сокту мына сокту. Сокту мына. Шундай. О, портер күнөөлүү экен да. Көрдүңбү? Фит нол жага кирем деп аткан экен. Фитте рульде аял киши болгон экен. Оны неме сүзүп тур да. Портер нол жактан келипчи. Arkasından gelip sürdü lan. Onu kız arkasında oturan o şeyde. O kızın başı oksijen oldu. Hayır, porter geldi süzdür da mı? Razvorat alıp bana gel. Жыйырма жылдыктын айынан өлтүрүлгөн аял тууралуу такталбаган маалыматтар тарап жатканын Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Ош облустук ички иштер башкармалыгы жолдошу тарабынан өлтүрүлгөн аял тууралуу такталбаган маалыматтар тарооду. Учурда социалдык тармактарда 26 май күнү Каракулжа районунда болгон адам өлтүрүү фактысы боюнча күйөөсү аялын атка сүйрөтүп өлтүрдү деген жана башка адамдардын ыйлап жаткан видеосу менен чындыкка дал келбеген маалымат тарап жатат. Адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынган. Алдын ала маалымат боюнча маркумдун ок атуучу куралдын огунан алган жараттан көз жумган. Учурда тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Урматтуу жарандар жана медиа тармагынын өкүлдөрү окуянын чыныгы мазмунун ачык билбей туруп, коомчулукка туура эмес маалыматтарды таратуу жана комментарий жазуудан карманууга чакырабыз. Булак Сокол медиа. Депутат Сокулукта дарыгерлер бөбөкөй ВИЧ жугузганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Сокулукта дарыгерлер бөбөкөй ВИЧ жугузганын айтты. Чүй облусунда дарыгерлер балага ийне сайып, ВИЧ инфекциясын жуктуруп алганын жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров билдирди. Бир жерде кытырсам айтып атышат, кечинде врач мугалимдер кошумча жумуш иштеп атышат, айлыгы жашоого жетпей депчи. Ошол айлыгында бир карап чыгалы 1-июлга чейин. Анан мына жаңы эле кат жазышты. Сокулуктун ооруканасында кичинекей балага укол сайганда ВИЧ, СПИД жугуштуруп алыптыр. Ошолго да бир көзөмөлдү күчөтүш керек деп ойлойм. Андайга жол бербеш керек. Улуу айымды каалайм. Хочу Вилфу инспектор айдоочуга маданияттуулукту сактоого чакырды. Булак Биякежи. Я ваш фанат, реально, классно. В транспортном средстве, если клеить определенные наклейки. 「
Мени кызым үйдөн чыгып кет деп жатат дейт эне. Кызы эмне дейт? Интернетте апасы менен кызы кыймылсыз мүлк талашып жатат деген видео тараган. Видеодогу 75 жаштагы Авазхан Тангатарова Сереп ТВга бул үйдө жалгыз күчү менен салгам. Эми кызым мени чыгарып жатат дейт. Ал эми кызы Гүлсара Акматова менин майыптуулугум бар. Ушуга байланыштуу үй менин атымда дейт. Биз үй талашып жатабыз. Менин өзүмдүн кызым. Эмнеге кызым ушинтип жатканын билбейм. Бирге эле жашап жатканбыз. Үйдү кызыма жакшы кылып салып берсем, уулум бар, аны үйлөнтүп, 4 дубал көтөрүп алсам чыгып кетем деп ойлогом. Үй кызымдын атында, бирок үйдү мен салгам. Кызым эмнеге мени кет деп жатканын такыр түшүнбөй койдум. Жетилген мамлекет тарабынан берилген. Ошондо кызымдын атына жаздыргам. Эми мени кызым чыгып кет деп жатат. Эми мен кайда барам? Бара турган жерим жок, деди эне. Ал менин үйүм, майыптыгым бар үчүн бекер берилген. Үйдү мен тургузгам. Биз соттоштук. Мен утуп, меники болду, деди кызы. Булак Сереп Кежү. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Каракулжа 38 жаштагы аялдын өлүмү. Келинди жакындан тааныгандар маалымат берди. Мектептеги 20 жылдык салтанатка барган аялды классташтары менен сүрөткө түшкөн үчүн күйөөсү кызганып, сабап анан кийин атып салды. Бул тууралуу бүгүн 28 майда Супер Кежи порталына маркумдун жакындары айтып берди. Алардын айтымында жолдошу жубайы менен чогуу 20 жылдыкка өзгөнгө келген. Бирок ошол эле күнү кайра Каракулжага жөнөп кетишкен. Классташтары иш-чара бүткөнгө чейин жанынан чыкпай жүрдү. Күйөөсү кызганчаак экенин байкадык. Алар акыр коңур аземден кийин мектептен чыгып чогуу сыйга барышмак. Бирок ага каралбай расмий иш-чара бүтөрү менен экөө чогуу кетишкенин айтышты деп билдиришти жакындары. Ошондой эле маркумдун артында 5 баласы калганын кошумчалашты. Эскерте кетсек, буга чейин Каракулжа районунда 38 жаштагы аялдын өлүмүнө шектелип, күйөөсү кармалганы тууралуу маалымат тараган. Булак Супер Кежи. Бишкекте 43 жаштагы жаран өз өмүрүн кыюуга аракет кылганын бүгүн 28 майда УКМдин маалымат борбору билдирди. Маалымдалгандай, 1982 жылы туулган эркек киши бактын үстүнө чыгып, өзүнө кол салууга аракет кылган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, ыкчам аракеттердин натыйжасында ал куткарылды. Окуя кечээ 27 майда орун алгандыгы маалыматта кошумчаланды. Чүйдө өспүрүмдү сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. 26 май күнү болжол менен саат 7:50 чамаларында Сокулук районунун Сокулук айылынын Совет көчөсү менен бара жаткан айдоочу 2017 жылы туулган өспүрүмдү сүзүп, окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Кесепетинен өспүрүм аймактык ооруканага кайрылган. Бул факты боюнча 27 май күнү жол шектөө катары 1993 жылы туулган жаран кармалып, мындан ары чара көрүү үчүн Сокулук РИПтин тергөө кызматына тапшырылып, аудио үлгүсүндөгү унасы айып короо жайына токтотулду. 26 мая 2025 года в 7:50 утра в селе Сокулук был совершен наезд на пешехода, после чего водитель скрылся с места происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 27 мая 2025 года нами была установлена автомашина марки Audi темно-зеленого цвета. На данный момент автомашина водворена на стоянку. Водитель был передан в следственную службу Сокулукского района для дальнейшего решения. Ысык Атада үй коросунда токтоп турган 2 унаа менен өрттөнүп кетти. Бүгүн 28 майда Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Ивановка айылында үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өрт өчүрүүгө саат 7:03 Ысык Ата райондук номер 4 өрт куткаруу бөлүгүнөн бир бөлүм, саат 7:16 номер 27 өрт куткаруу бөлүгүнөн дагы бир бөлүм тартылып, саат 8:43 тилсиз жоо толук өчүрүлдү. Өрттүн кесепетинен турак үйдүн 300 чарчы метри жана короодо токтоп турган 2 жеңил унаа толугу менен күйүп кеткен. Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракети менен кошуна жайгашкан турак үйлөргө жалын өткөрбөй сактап калуу чарасы көрүлдү. Жабыркагандар жок, кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Булак Сереп Кежи. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 миң сом акча чогулду.
ушул балама Түркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 000 дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.